Ассалаумалейкум экенештер. Кимде ким Россия жергесинде таксопарк кетип аткан болсо, ушул астыдан номер караңыздар. Бул таксопарк трудовой договор менен кошултат. Трудовой договор менен иштесеңиздер 450 рубльдан, ал эми паркке самолетке кошулсаңыздар 1,5% алат. Бул парк өзү негизи ишеничтүү парк. Келе бересиздер Куба таксиге келиңдер. Бул паркты мен негизи 3 жылдан бери реклама кылам. Эч кандай проблема болгон эмес. Бул паркта. Аман болуңуздар. Ассалаумалейкум экенештер. Куба таксиге кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта Москва шаарындагы эң кичинекей адам, эң белгилүү адам, блогер адам ошого жолугуп калдым. Ал таксоманчик. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысыңбы? Жакшы. Кандай? Экен не болду? Эке ушундай болуп калды. Тутулуп калыптыр. Кандай издей саткандай? Жакшы өзү. Кыргызстанга алып келдим. Келдик. Биз ушу акчасы көп адамдар Кыргызстанга барып келе берет деген чын экен да. Акчанын баары сенде машинаны алып койбодуңбу? Конечно. Кыргызстанга эмне барып келдиң? Регистрациям түгөндү, анан кийин правам жоготуп алып барып келдим го. Кангырап жоготуп алдың ошондо эле? Иә. Ооба. Видеодан көрдүм эле. Жок. Каяка түшкөнүңүздү билбейсиң өзүң. Билбейм эмне, бир ай мурун ГАИ тосуп текшерген, штраф жазып берген, жолтуга өтүп кеткен, Инстаграмда көрсө керек. Берген документтерим. Ошо бир болсо машинага кетип түшүрүп койгонмун да. Анан кийин одан бери текшерген деле жөн тосуп калып эле праваң бер дейт. Анан каштокто ырасам права жок. Паспортун жанына жаткан да, ID карта өкөн. Жок десем кетирүү деген жакшы, ошондо билдим да. Ошол ГАИда мен көрүп калдым да видеончу. Жакшы экен, кое берейин экен, Жакшы. Праваңды бар алып келдиң. Алып келдик. Ошо мен неги сага эмнеге жолуктум? Ошо праваны көрөйүн дедим да, анткени бияктан Москвада мекенештер жаңы праваны көрө элек. Ошо праваны көрсөтүп койчу бир. Машинага отура албайсыз. Буяктан өтүп бербейди. Праваны көргөндө эмне? Алысырактан көрсөтүп коем мен болуп туруп. YouTube блок кылып койбойбу? Ооба, ошо алысырактан кылып кой. Мындай жапжашыл права экен. Немелер цифрларын жазып коеюн. Ушу цифранын айынан YouTube блок кылып коюп атат. Мен киргиздим эле, блок кылып таштады. Мына жапжашыл права. Мындай эме экен да, тикесинен экен да. Тигесинен, вертикальный. Мындан айынан эмес, мындай. Дешевый материал. Бул Кыргызстан өндүрүшүнөн өзүлөрүнөн чапты. Ошентип айтып атышат. Мурда праваны документти башка мамлекеттен заказ кылып жасатчу да. Азыр ошол Кыргызстандын өзүнөн чыгып атат окшой имиш, ошондой имиш бар. Ошон үчүн дешевый бизикилер ушундай дешевый немеге жакшы. Канча сом төлөдүң, канча күн кетти ушу алганга, ошону айтып берчи. Бардым, медицинский справка бар экен, 0,83 деген. Ошону түндүккө киргизиш керек экен, түндүккө киргизиш керек. Ошону мен 3 күнү даяр болду. Өзүң жүгүрсөң эми бекер эле, баягы паспортуңду туруп алып, өзүңдүн районуңарды алып туруп колго жатат экенсиң, баягы демегечи. Көзүңдү, кулагыңды текшерип, короче, машина айдаганга болобу деген справка дем. 3 күндө түндүккө кирди деди. Түндүккө киргизгенден кийин барып тапшырдым, болду. 27-синде кетсем, 24-күндө кетсем, 27-синде кириш баштадым. 30-ында даяр болду, 30-ында бардым, тапшырып койдум. 1400 сом төлөдүм госпоштада. Где-то бир 14 рабочий күндө келди, где-то 16 күндө келди. Выходной күндө эсептегендечи. Болду? Жок, анан праваңды алдың. Кайра эмне келдиң? Кыргызстанда жүрөбүз. Кайра Кыргызстанда эчтеке жок, келдим да, иш жок. Машина выкупта. Ариза алып аласың. Конечно, чек-чек. Аризону мактап, мурун баягы камера минип жүрсөң, камера макта берсе дең. Ариза болуп калды, Аризону мактап атасың. Мен могу санатта менен үчүн, санатта канча жыл болду? 5 жыл болду. Мактап эле жүрөм, бирок зыңк машина да. Кыргызстанга 3 жыл барып келди. Ташкентке чейин барып келген. Бүт жерди кыдырган да бул машина. Мына ушуну зыңк десе болот да. А бул Ариза эмнеге жүрчү, эшигин ачып көрөлү. Эмне бар ичинде? Эми кытайлардын арасында Аризо. Сен китеп окуйсуңбу, Аман? Ооба. Неге? 2-3 жылдан китеп окуй, вообще Ислам деградация болуп кетип, ислам негиздери. Словарный базы өлүп, неме болуп кеттим, ошол китеп окуп. Бирок негизи китеп окуш керек туугандар. Телефон чукпай. Аманда болупчу. Бул Аризо. Машинаңды 2023 полная комплектация. Ичи Машинаңды эмне кухняга койгансың? Не болай? ушундай ичи столовый. Бул жерде печеньелер жатат. Бул жакта банан, алмалар жатат. Бул жакта суу, кофе, чай, термос. Сен ушу клиенттерге деле бере бересиң э? Тамак кылып, тиги амадан кылып. Жейсиңби десем, ооба десе бере берем да, эмне кылам? Ничего, если яблоко доем? Если хотите, у меня еще есть. Спасибо. Пожалуйста. Канча акча калды? Канча жыл калган муну?
Дагы көп, 5 ай эми өтпөдүбү. 2 жыл кылгам, дагы 1,5 жылдай бар да. Сен сидениясын карасаң жумшактыгы, пахта да пахта. Диван. Ушинтип эле Аризона менен Аризона мактай бересиңер, Жарышасыңбы? Жарышпайм. Мен газды тепкенде сен алып кетесиң 7-8 кузов. Койчу. Ооба, бул Багажын ачсам багажын көрөлү. Багаж да кичине. Бул жагы бардак, мына ыргы тийиш керек эле. Кышындагы лопаталар жатат. Муну эми сат эми. Авитого коюп. Сынып калыптыр. Багажы кичине экен, Мына Актанга жолуп атасыңбы? Мына зонтиги бар эле баягы бизнес иштеп жүргөндүн алдым эле. Берип койчу. Актан көрүп атасыңбы? Актан алам муну. Бизнес класска керек болот, жаган. Комментарий жазып коет, беребейсиз зонтикти. Келип алып кет. Эми мен ушул таксопарктын амбассадорумун. YouTube'да 2 жылга сатып алышты. YouTube'да рекламанычы. Инстаграмды алабыз, Инстаграмды бер деди, YouTube'ду бердим 2 жылга. YouTube'да тургучта реклама кылам, аренда выкуп боюнчачы. Ушудан алдым. Где-то 40% скидка калганын ушу иштеп төлөп коем. Булар орустар да? Орустар. Эмне кылдың ана Кыргызстанда? Эмне кылып жүрдүң? Кыргызстанда эмне иш кылса болот, изучать эттим. Кайсы ишти кылсаң, эмне чыгып атат, сураштырып. Анан 1-2 жылдан кийинки бир план кылып коюп келдим, эми көрөбүз да. Кичине бир акча алып кетиш керек, ишти башташ керек Кыргызстанга. Биротолого кете албайм го дечи, бирок 2-3 айга келип иштеп кетип турушум мүмкүн эгер иш анча жүрүш. Мен башында, конечно, анча жүрүшпөйт. Ошентип секин анан Кыргызстанда бир иш кылып эле калып кетпесең, жөндө-жөн калып кетиш кыйын экен. Жарышасың, жарышпайсың, айтпайсың. Жарышпайм, бул Аризоналар деле мактай. Аризо дейсиңерге. Санадаң базар жок, жумшак, ичигенен сонун машина. Бирок ташпага да. Кандай ташпак айызына сонун эле машина. Кетпейт да бул. Мындан спорт режимге коесуң, газ тепсең чалкалатып жибет да. Булардын коробкалары что-то эрте бузулат деп угуп атам да. Эми ал айдаганыңан зависит. Сеники деле 3 жылга чаңгы пробегмен жүрөсүң, өзүң айдайсың да, тура нөлдөн. Жакшынакай жүрөсүң. Канча санаданы көрдүм, коробка немеси оңдолуп аткан. Немеден зависит этет. Мисалы 7-8 миңде майын алмаштырам, коробканын майын алмаштырам, канча бир 70-80 миңде. Секин вариатор булар. Biraz тупойраак. Бирок вариатор бул экономичный болот, чем автомат караганда. Мисалы мына полный комплект атса, по городу где-то 7-8 ичет. Түн иштесең, күндүз иштесең, где-то 9га чыгып калса, сен көп ичет, сен санатаң. Ушул таксопартта бир Аризо бар. Бир адам айдаган. Арендада жүрөт. Бир Беларусь айдайт экен. 230 миң пробег кылып коюпту. Иштек болуп жүрөт экен. 230 миң пробег эстетип кой. Укупка алып аласың, бизем көмбөйт дейт, только аренда айдайт экен. Жанагы YouTube'дагы, Instagram'да видеолорун мону чаткан да, ушул видео. Ушул мени баккан. Ар жагын карайт, бери жагын карайт. Бул жол тартат, артында бар, артта салон тартат. Жолго да койсоң болот, салонго коюп койгон. Жакында бул капталарга да коёбу, бияктара коёбу. Баарын эле коёбу да. Мына жерге да тешип туруп берге да коём. Анан буттун астына коём, клиенттин астына немесин тарткангачы кыздарды. Ошол мекендеште негизи Аманга эмнеге жолукканын себеби ушу жанагы жаңы правасы кызык болуп ошого жолукканбыз. Праваны Москвадан деле алса болот деп комментарий жазып атышат. Москвада 40 күндө келет экен Москвада. Плюс-минус. Москвада справканы кандай кылат жөнүндө тема сурасаңар, анда посольствого сурагыла. Комментарий жазып атышат. Справка берип сурабайт, какой-то бир документтерди сурайсың, болду жөнөтүп коюшат депчи. Бирок справка жок, кантип тапшырышат билбейм го, бирок бирден алса болот. Болот, посольстводон кечирээк келет, бирок болот. Ошол ишиңерге кирик. Ушул убакытын бөлүп жолукканга чоң рахмат. Мен силер чоң блогерсиңер да. Сен күчтүү болуп кеттиң азыр, блогер ар кимден интервью алып атып. Биз YouTube'да анча видео киргизбей Instagram'га көчүп кетип, YouTube калып кетти. Негизи ушул YouTube боюнча сөз болуп калды да. YouTube'ду алып барган өтө кыйын, билесиңби? YouTube'ду алып барган кыйын. Просмотр кылган өтө кыйын. Анткени Instagram'да Reels адамдар көрөт экен да. Мисалы мондай өтүп кетсе деле ал просмотр иштейт. А YouTube'ду адамдар тандап көрөт. Ата кирип, еще лайк, плейди басып көрүш керек. То есть YouTube'да видеоны көрүш үчүн сен эки жолу кнопка басышың керек. А Instagram'да листалет көрөт, ошо Instagram'да неме көп. Подписчик тез топтолот и просмотр да көп. Мисалы сен азыр Instagram'да канча подписчик бар? Былтыр как раз апрелде баштагам да. Бир жыл болду как раз, 32 миң болуп калды. 32 миң болуп калды. Вообще только живой подписчиктер. Негизи жана чынбы, мисалы Instagram'да 100 миң просмотр,
ютубтагы 10 000 просмотрга тете деген. Ошондой. Ушундай кыскача видео болду. Ушул право боюнча сөз болуп калды. Ошо боюнча ким алса бияктан жазып койгула. Ала тургандар болсо ушул жактан алгыла. Кыргызстанга барыштын кереги жок. Справкаларыңарды, документтериңди чогултуп бияктан ала бересиздер. Праваны 2 старт боюнча да айтып койду. 2 старт боюнча не болуп атат дейт. 2 старт боюнча кадимки эле ачылып атат экен тонор правага 2 старт жаңы права ачылат. Эски права 2 старттан да аннуляция болот да, жаңы 2 стартка права этилет. Бирок Яндекс утуруп эле жумасына бир башында изначально бир ай кыйнайт экен. Ачылат, кадимки доступ ачылат. Иштеп жүрсөң эле не соответствует 2 старт деп ыртып өткөн базадан 2 стартың жок депчи. Анан кайра пайда болуп калат экен. Ошентип атып турган кийин көнөт экен. Какой-то бирдеге жөнөтүш керек экен, подтверждениячы. Ошондон анан Яндекс сени праваңды тааныйт экен. Ал негизи бул праваны Европада вообще таанып айтат экен. Россияда бул эми СНГда таанып атат. А сен тосту кайы? Ушу права. Өгүнү тосуп көргөздүм, түйүп карап права нового образца десем, я понял деп тура берип койду. Ошол мекенжиңизде аман болуп арбаңыздар. Көрүшкөнчө. Все, давайте. Лайк. Баса. Ошо мен айтып кетейинчи, кечиресиздер. Тартканда лайк баскыла, подписканы жанагы мени басып койгула деп айтпайт экенмин да. Мен дагы айтпайт экенмин да, ошону айтыш керек. Подписка кнопка турат, бирок көрүшөт да. Подписка болуп калат десең, подписканы көрөт экен, деп басып коет экен. Анан кээ лайк басат, кинонун машиналар, видеонун машина лайк басат да. Жарымда калганда бирди сөз, сен сүйлөгөн сөзүң жакпай калды. Алып коюшат лайк. Ошондой болчу. Ошон үчүн лайктан басып койгула, подписаться жана кара кнопканы да басып коюңуздар. Негизи биз баягы жакшы эле элге керектүү маалыматтарды чараңа карайтып калабыз да. Ошон үчүн сизге бекер вообще аныл акча төлөбөйсүңөр, Төлөбөйт да. Билбейм, может, немесинен Сбербанктан сразу 900 смс келет деп. За лайк спешим мы 900 рублей депчи, мисалы, или 500 рублей. Ошон үчүн коркушаттыр. Пей дегениң болобу, Ооба. ошол, аман боло.